Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар. Бүгүн 15-июль. Барыңыздарга Аллах таалам тынчтыгы берекеси болсун. Мен азыр Оштун Навай паркында турам. Селден кийинки абалда. Мына парк ичин каптаганда селчи. Мынакей. Biraz sizlerге обзор кылып коеюн деп атам. Кече апат катуу болду да. Азыр Оштун аксакалдары менен сүйлөшүп атам да. Аксакалдар айтып атат, мындайды биз көрбөгөнбүз, бул биринчи жолу болду депчи. 84-80деги аксакалдар айтып атат да, мындай болгон эмес. Мынчалык деңгээлде келген эмес депчи. Көбүнчө могу тротуардын оң жагындагы эмелер көбүрөөк эме болгон да, ушул жака көп келген. Ушул жака көп келген. Мына полный келген да могу жерге. Ал ылай бүт. Мынакей. Теннисный столдор турган жер. Аттракционда турган жерлер бүт ылайга толгон азыр полный. Могу эле чоң аттракцион ушуда катуу запы жеген да. Эч ким күтпөгөн авал болду да. Кеше Ошто күн ачык турганда. Бир аз жамгыр жаады. Аркасынан дупураган боюнча келди да сел. 1 саатта нары бери болду, кайра күн ачылды. Ал могу чоң аттракцион. Ушул жерге келип мусорларга. Чоң аттракцион. Айтор Кудайым сактады. Мындан дагы хуже болушу мүмкүн да. Аллах таалам бардык нерсе кадырзат. Кудайым сактады. Акбура өзүнүн нугунан чыгып эми Акбура өтө чоң деле дарыя эмес да. Баш жагы жайгыраак, Акбуранын юго-восток жагычы жайгыраак. Могу жагы кууш да Акбуранын. Эгерде чындыгында эле сел дагы көп келип турган болсо, дагы деле ашып кетиши мүмкүн да. Дагы деле ашып кетиши мүмкүн. Төлөкөндөгү эс алуу жайларын баскан деп атат. Азыр Акбураны сиздерге көрсөтөйүн. Кечеги албуттанган Акбура бүгүн суунун нурубен түшкөн. Көпүрөнүн могу жердеги паркка кирген көпүрө бар эле, билесиздер да, муну жууп кеткен, мынакей. Көпүрө жок. Көпүрөнү урганда конкретно. Сел ушунчалык катуу келген агым. Мусорду кош алып келген. Көпүрөнү уруп кеткен. Азыр Акбурага могу жактан кире турган жол жок. Так. Акбура монтип дагы эле агып атат.
Дагы деле суу көп да, салыштырмалуу. Акбурада аз эле суу акча эле да. Ушундай достор. Аллах таалам бөөдө кыргыздарынан сактасын. Эми бул бир нече күндөн кийин калыбына келет да, бул жерде иштерчи. Эң баягы өкүнүчтүүсү 4 адамдын агып кеткен болуп атат да, жаш балдар. Ошол Аллахым өзү сактасын. Аман болуңуздар.